Саламатсыздарбы? Буюрса бүгүн биздин биринчи сабагыбызга кош келипсиздер. Бүгүн биз таанышуу сабагы кылабыз. Жана ошондой эле кайсыл программа менен иштейбиз, ошолор боюнча бир сыйра айта кетсек. Бизге биринчиден бул кодду жаза турган өзүнүн программасы керек. Бул биз браузерге Sublime Text бар. Sublime Text, так. Sublime Text деген программа тили бар. Кааласаңыздар ушуну колдонсоңуздар болот. Биз VS Code деген программа тили бар. Программабыз бар. Биз ошуну колдонобуз. Ушул VS Code мен ссылкаларын алдына калтырып коем. Ушуну скачать этип көчүрүп аласыздар. Ушул программа менен көбүнчө ушу менен гана иштейбиз. Бунда аябай эле ыңгайлуу. JavaScript менен да иштеген өтө удобный. Ушуну көчүрүп алабыз. Так, анда эмесе бүгүн биз биринчи сабагыбызды бир кичинекей форматын түзүп алсак, биз бул жака рабочий столубузга менде кичине каша болуп калган, буларды бир сыйра тазалап коюш керек. Так, бул жака бир папка ачып алабыз. Создать этип бул жака кааласаңыздар өзүңүздөр каалаганда алып папка ачыңыздар. Мен веб 3 деп коеюн, чтобы веб курс 3 веб. Эми ушул папкамдын өзүнө ичине кирип бул жака мен создать бул жака мен просто эле блокнотко создать ачтым. Бул жака мен примерно так блок деп коеюн, bb блок болуп калды. Эми бул жерде карасаңыздар, ар бир программа тилинде өзүнүн ушундай артында бул жака расширение деп коет. Бул жакта карасаңыздар, бу block.txt болуп турат. Бул уже бул жагы ушул программа тилин атап берет. Биз буларга башыбызды оорутпайбыз. Биз болгону буга биз пример келтирдик. Биз негизинен HTML, CSS'те өтүшүбүз керек. Антан бүгүн биз биринчи учурда азыр ушуну өзгөртүп алабыз. Так, ушундай эле бир мисал келтирсем болот. index.html. Бул HTML деген бул ушул HTML тилинде жазылып атат дегенди билдирет. Окей деп алабыз. Бул бизден сурап атат. Да, басабыз. Эми бул жерде автоматтык түрдө бул эки жолу бассаңыз браузерге ачып берет. Бул жака уже сиздин браузериңизге бул index.html'ди ачып берди автоматтык түрдө. Калсаңыздар бул жака там Google менен деле ачсаңыздар болот. Бул жака открыть этип Google менен деле ачсаңыз болот. Эми биз буну VS Code'убузга түшүрүп алабыз. Буну кандай алабыз? Ушул жерден эле шкаланың оң жағын басып бұл жерден открыть с помощью, или сізде бұл жерде автоматтық түрде VS Code болуш керек. Скачайте Visual Studio Code. Бұл жаққа кирип алдық. Бұл уже VS Code'убуз бизге пустой болуп чыкты. Неке web3 index.html. Бұл жағыбыз уже пустой. Так, биз эми бул ушул папканы ушул жерге коюп алыш үчүн бул жака open folder рабочий столубуздан ушул папканы тандап алабыз. Web3 тандап алдык. Don't save. Уже бул жака папкасы менен бул азыркы жазып алган index.html алып келип алдык. Бул жерге кыйналбай ар бир папкага кирип бул жактан кайрадан создать этпейсиздер кийинкисинде HTML-де. Бул өзүнөн эле бул жерден эке пилосту басып туруп эле ачып кетесиздер. Бул жерге new файл. Бул болсо уже папка ачасыздар. Бул папканы деле азыр мен силерге түшүндүрүп берем. Так, бул жерде бизде index.html болду. Мен азыр бул жака шаблонду чыгарып турайын. Буларга сиздер кылып көрсөңөр болот. Бул жерге slash илеппей тап ноутбугуңуздарда тап деген кнопка бар. Ошо тапты бассаңыздар, сиздерге готовый кылып шаблонду чыгарып берди. Бул весь HTML-дин готовый инструкциясы. Биз булар менен ар бири менен таанышып чыгабыз. Ошондой эле бул жакта өзүнчө коддор менен дагы жазып чыгабыз. Ну, примерно бул жерге мен бир нерсени жазып көрөйүн. Мисалы, салам. Бул менин биринчи сайтым эле. Окей. Буну сохранить этебиз. Файл, save, Ctrl-S бассаңыздар негизи автоматтык түрдө сохранить болот. Ошол корректче клавишалардан жатып аласыздар. Ctrl-ды басып туруп, S бассаңыздар автоматтык түрдө сохранить болду. Эми бул папкадан кайра бул жака кирип көрүп алабыз. Меке, салам. Салам, бул менин биринчи сайтым деп чыгарып алдык автоматтык түрдө. Эми биз буну дагы оңойлоштурабыз. Так, эми биз бул жака керектүү папкаларга
папкабыз биз CSS менен аны өтөбүз. Так, CSS. Андан кийин img бул сүрөт. Мол экөө бир болуп калды CSS менен. Бул CSS'ин ичине бул папкабыз бул жака сакталып калды img. Эми ушул img'нын өзүнө эле мол жерден кармап туруп, бул жака койсоңуз, move есть. Бул уже алдынан чыгып калды. Бул CSS, img буларга дагы толтура бул жака папкаларды ачып алабыз кийинчерээк. Азыр сабактын жүрүшүндө бир-эки нерсе удобный болуш үчүн. Эми бул VS Code абдан эле ыңгайлуу. Ошон үчүн ошол VS Code'то окуйбуз. Кийинки сабактарыбызда бул жерде так бул search изилдөө, издейсиз кандай бир папка или кийинчерээк бир коддор керек болгон болсо ушул жактан деле издесеңиз болот. Ну, пока что биз буну колдонбойбуз. Андан кийинкибиз бул Git, GitHub. Буну подключение кылабыз, бирок азыр эмес, бул кийинчерээк. Бул дагы кыйла сабакты алат. Сен мол жазган Git, GitHub ачып турат. Кийин сиздер портфель деп коет. Ошол жаңыларды мисалы бирөө көрө турган болсо, ушул автоматтык түрдө бул жактан жүктөп коесуздар, ал жака түшүрөт. Ошол сиздерге кийинкиңиздерге жардам берет. Бул Git, GitHub. Андан кийинки бул bug, буга деле тийбейбиз, кийинчерээк көрөбүз. Андан кийинки эң алдындагы функциябыз болсо, бул жакта биз плагиндерди, шаблондорду алып келе турган папкабыз. Мындай айтканда функциябыз. Бул жерде өзүңүздөр каалаган функцияны таап орнотуп алсаңдар болот. Азыр мен бул жактан дагы бир нерсе калып кетир. Бул файлдын өз жерге файлдын өзүн басып, бул жерде preference, бул жерде themes, color. Бул жерде менин мол темам, эгерде менин темамды ала турган болсоңдар, one monokey мону бассаңдар, автомат түрдө ушундай тема болуп берет. Эми бул жерге сиздерге дагы кандай бул жака кандай нерселерди жүктөп аласыз? Материал icon. Бул жерге эле жазасыздар, ушул эле нерсени материал icon деп жазсаңдар, бул жерге сиздерге install деп жатат. Ошо installды басасыздар, автоматтык түрдө сиздерге мына индекс деп коет, ушуну сиздерге чыгарып берет. Мындай айтканда красивый болот да жазган коддорубуз. Андан кийинки дагы бул жакта мен колдонулган плагиндерден көрөбүз азыр. Atom бар, буларда пока что кереги жок. Dart булар сиздерге кереги жок, Flutter дагы кереги жок. Андан кийинки бул live server деп коет. Буну мен live serverден дагы азыр сиздерге түшүндүрүп берем. Бул кандай нерсеге жарайт экен да. Так, мен бул live serverди дагы install деп бул жерден басып аласыздар. Андан кийин сиздерге мондой болуп берет. Мисалы азыр биз бул жакка жазган коддорубузду, мисалы мен азыр бул жерге lorem 50 кылайын. Бул готовый функциябыз. 50 кылсак, 50 мындай айтканда 50 сандуу текст чыгарып берди бизге. Так, биз буну азыр пока что Ctrl-Z менен 50 эмес, 500 деп коеюн. 500 страница жазып берди. Эми биз ушуну бардыгын бул жака мындай айтканда красивый кылып алыш үчүн бул жерге Alt Z деп бассак, бизге мондой кылып чыгарып берди. Бул жерде строка код деп коет. 8-9 бул мынабыз бир эле жерде бир эле неме строка 9, 9дун ичинде ушунча текстибиз бар неке. Бул 10-11 болуп кетет. Эми мына go live деп көрөбүз. Мындай айтканда автоматтык түрдө чыгарып бере турган серверди. Буну мен сохранить этип алам биринчи. Ctrl-S сохранить этип алдым. Андан кийин go to live. Автоматтык түрдө ушуну алып чыгарып берди. Буну алам. Андан кийинки бул VS Code'ду дагы өзүнчө бул жагыма коелам, чтобы мага удобнее болот. Так. Бул ушунча алдына жүрүп калам. Пока что не надо. Так, буну туралап алам. Мисалы сиздерге көрсөтүп берейин. Андан кийинки болсо бул пока что lorem epsilon деле бизге азыр мен алып тура берейин. Бул жерге жөн эле кандайсыздар деп коелу. Примерно. Буну мен сохранить эттим. Ctrl-S. Бул жака автоматтык түрдө кодуңузду мындай алып чыгарып берет. Так, мен мону азыр мындай алып коюп алайын, чтобы так, мону алып коюп алдым. Так, есть. Неке. Чтобы удобнее болот. Бул жака мен бул жака жазган кодум автоматтык түрдө бул жака чыгарат. Мисалы мен кандай дедим? Сохранить эттим. Бул жака уже автоматтык түрдө бул жака чыгарып берет. Мындай айтканда live server деп коет. Бул жака жазган коддоруңузду бул жактан сразу көрүп турасыздар. Кийинчерээк бул жака сүрөт менен иштейбиз, башка нерсе менен иштейбиз.
бул лайв серверди сөзсүз орнотуп алат экенбиз. Бүгүнкү биздин таанышуу сабагыбыз бүттү. Буюрса эртегиден ар бир могул коддор менен түшүндүрмөсүн жазып силерге жиберем.